ийгиликке жетиш үчүн дагы ал адам адеп аклагы жакшы болуш керек. Үй бүлөнү, ата энени, дос жар, мисалга бияктагы устаздарды, мектептеги устаздарды баардыгын сыйлашыбыз керек да, бир туугандар. Ошондо биз ийгиликке сөзсүз жетебиз. Азыр эми караңыздар, ушундай жакшы бир доорго туш келдик да биз. Туурабы? Баардык нерсебиз бар да. Жейин десек, жей турган баардык тамак аш бар да. Мурун бизден чоңдор тамак ашы жок болуп, кыйынчылык болуп, ушундай илим алайын деп, мисалга алыстарга кетип кыйналып окуп келишкен да. Азыр Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, мына дамлалар бар бизде. Ушу өзүбүздүн мекенде эле илим алыш мындай мүмкүнчүлүгү жеңил болуп калды да. Ошого ошол жерге келдиңер, эми жакшы бир максат кылып, окуп, мындай динибизге, эл жерибизге бир кызматыбызды кылып, пайдабызды жеткирелик. Сиз ушул алган сыйлыгыңызга эмне менен жетиштиңиз? Бул сыйлыктарга биринчи Аллах Таала тагдырыбызга жазыптыр. Анан мээнет кылдык. Мен канча 8 жашыман машыгам да. Ошондо 20 жыл машыгыпмын. Анан ата энемин дуасы, дос жар, мындай эл жер, мамлекет, биз ал жакта жүргөндө угуп аттык. Кыргызстан баардыгы дуа кылып атты да. Момундун куралы дуа дейт го, дуа кылып, анан талыкпай эмгек кылыш керек. Аллах Тааланын астында бая даими аз болсо дагы дайыма болгон амал жагымдуу да. Мен мисалга залга барып өтө катуу машыкпасам дагы калтырбай барып аттым, аракет кылып аттым. Анан Аллах Таала ийгилик берди да. Когда вы выходили на Олимпиаду, какие амалы вы совершали, чтобы выиграть? Мен эми рингке чыгып кетип атканда өзүмө дем салат элем, анан хажат намаз окуп Аллах Тааладан сурайт элем. Алла, ушул жеңиш менин тагдырымда диниме жакшылык келген болсо, Аллахым насип кылгын. Эгер ал зыян болсо, мага бербей эле кой деп дуа кылчумун да. Жаш балдарга кандай совет бергиңиз келет, дин жана спорт жолунан? Жаш балдар, азыр силердин акылыңар, мисалга бир нерсени уксаңар, тез жаттай турган балыңар да. Силер ушул жерге мисалга дин илимин үйрөнөм же Куран жаттайын деп келдиңер, ошону бекем кармап, акырына чыккыла. Качан чыкканыңардан кийин, мисалга өзүңөр билесиңер, ким 30 пара Куран жаттап, ага амал кылса, анын ата энесине күндөн дагы нурлуу болгон тажы кийгизилет да. Туурабы? Ошого иншалла койгон максатыңарга жеткиле. Бизде суроо, эгерде сиз түшүңүздө пайгамбарыбызды көрө турган болсок, эмне кылмаксыз? Аны көрүп калсак, эми кандай десем, мүмкүнчүлүк болсо кучактап, иншалла ошо насип кылсын бизге дагы. Амин. Ошо пайгамбарыбыздын көргөндө мен азыр айта албай атам да, ал эмоциянычы. Сиз ийгиликке жеткенде жолдо кандай кыйынчылыктар болгон? Жолдо кыйынчылыктар негизи көп болот. Травма алып каласың, анча-мынчада ооруп каласың, анча-мынчада үйдө отурбай, тыным жок, ар жакта болуп каласың. Негизи алдыда мисалга кыйынчылыктар көп болот, баардыгына сабыр кылыш керек экен. Бул спортто эле эмес, баардык жашоодо кыйынчылыктар болгондо мындай чырайлуу дейт го, сулуу сабыр кылып, Аллах Таалага кайрылып кете бериш керек экен да. Машалла.